Венесуэланын борбору Каракастанда учурдагы президент Николас Мадурого ишеним көрсөтүү референдумуна каршы митинг өттү. Президенттин башкаруусу 2019-жылы аяктайт. Бирок оппозиция аны мөөнөттөн мурда кызматтан кетишин талап кылууда. Бул учурда мыйзамга ылайык анын кызматын вице-президент Аристобула Истурис ээлеши керек. Бул жыйынтык демократиялык биримдик тегерек стол оппозициялык коалициясын канааттандырган жок. Ошондой эле эл мунай ресурстарына бай болгонуна карабай, негизинен кейиштүү жагдайдан улам өлкө боюнча көчө нааразычылыктары чыкты. Венесуэланын элдери жакырчылыктан тажаган. Ошондой эле кээ бир демонстранттар биз ачкадан өлгүбүз келбейт деген ураан менен чыгышкан. Сурамжылоо натыйжасында 70% калк президент Мадуронун кызматтан кетишин талап кылууда. Молдовия чегарасынан Украина чегарачылары былтыр уурдалган 17 сүрөттү таап алган. Анын ичинде Рубенса жана Тинторетто чыгармалары болгон. Украина президентинин басма сөз кызматы билдиргендей, баалуу сүрөттөрдү аткезчилик жол менен Молдовия аймагына өткөрүүгө аракеттенгендер 6 май күнү камакка алынган. Чыгармалар боюнча экспертиза өткөрүлүп, алардын жасалма эмес экенин аныктаган. Сүрөттөр 16-20 миллион еврого бааланган. Канда 69-чу эл аралык кино фестивали 11 майдан 22 майга чейин өтөт. Ага Кыргызстандан да 3 тасма катышып жатат. Фестивалдын негизги конкурсу бул жылы күчтүү. Анда атактуу киночулар көп катышууда. Өздөрүнүн жаңы тасмаларын Педро Алмодовар, Джим Джармуш, Кен Лоуч, Пиол Верховен, Жан Пьор жана Люк Дарден, жада калса Шон Пен алып келишти. Эл аралык калыстар тобунун башында бул жылы австралиялык режиссер Грейзи Макс, Рид Рич блокбастеринин автору Жорж Миллер турат. Кыргызстандан фестивалда Элнур Осмоналиеванын Сейде, Нуржамал Демирдин Фрунзе жана Кымбат Адылбекованын Таксист деген тасмалары көрсөтүлөт.